мен ар бир 3 ай сайын ошо сиздер бир площадкага чогулуп маселелерди айтсаңыздар ошол чыгарып турат. Андан башка мына сайттар бар. Ошол сайттарга да биз жайгаштыралы. Бул боюнча анда Надыр мырзаны маселени көтөрүп өзү жооп турган. Кандай дейсиз? Туура. Бирдиктүү канал боюнча, бул биз алып келген бирдиктүү канал боюнча менде жана интервью алышты Супара менен Эркиндик. Жана дагы сиз менен бир кулуарак сүйлөшкү келет. Эгерде муктаждык болсо, биз жардам берели агайын туугандар. Жардам берели. Мына жерде чынында силердин көтөргөн маселеңер Кыргызстанда болуш үчүн ушундай болгон порталдарды бериңиздер, сунуш кылыңыздар, биз көтөрүп берели. Экинчи маселе опыт обмена МАП боюнча Международная ассоциация предпринимателей. Биз Жогорку Кеңештин парламенттеги төрагасы менен кезишкенде Дастан Арсбековичтин макулдугу бар. Международная ассоциация предпринимателей документин дайындалып, биз ошо төраганын алдында комитетке киргизем деп өзү сунуш кылган. Ошоға киргизсеңер, алардын ар бир ежеквартально өтөт экен обмен. Ошону катышсаңар болот. Анан статус ЕС боюнча мен түшүндүм. Шамиев Рыскел Дүйшенбаевич, бул киши Кыргыз күрөшүндө федерациянын президенти, бүгүн ал жөн эле федерация эмес, чында эле кыргыз күрөшү өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Мына акыркы 5-6 ай болду. Эл аралык федерация алып келди. Көчмөндөр оюнан 7-6 медаль алышты. Кудай кааласа 19-жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Азия оюндары Кыргызстанда өтөт. ЮНЕСКОга киргизүү боюнча демилгеленди, сунушталып атат кыргыз күрөшү. Анан өзүндө айта турган сөз болсо. Кол чалыр. Урматтуу мекендештер, ар бир кыргыз жараны, кыргыз улуту, кыргыз деп күйгөн жигиттер, адамдар, мекендештер отурабыз. Мен Кыргыз күрөш федерациясынын президенти катары Надырбек мырза жакшы оюн айтып кетти. Москвада Иван Ярыгиндин спорт комплексинде балдар күрөшүп өткөн, машык өткөн. Идеясын мен өзүм көтөрүп берем.